Саламатсыңар мени сүйүктүү окуучуларым. Сабагыбыздын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Баарыбыз жылмайып коебуз. Азаматсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен Адай окуу сабагынан акылдуу дыйкан швед эл жомогун окуп түшүнүп алабыз. Сабактын максаты: акылдуу дыйкан жомогу боюнча маалымат алышат, суроолорго жооп беришет. Логикалык ойлоосу, ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы калыптанат. Акылдуулукка, эмгекчилдикке тарбияланышат. Балдар, акылдуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе, мен жомогумду окуп берейин, силер кулунт коюп уккула. Акылдуу дыйкан. Бир жолу хан аң улоого чыгып, талаада ашты кийип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча? Деп сурады андан. 4 теңге, деди дыйкан. Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, 4-түнчүсүн ыргытып жиберем. Жооң мага түшүнүксүз, деп таң калды хан. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе, деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм. Экинчиси мен карыганда багар, көрөр балдарыма чыгымдайм. Үчүнчүсүн мен багып чоңойткан ата-энеме берем. 4-түнчүсүн болсо жеткен лээнди, жалкоо, ажаан аялыма керектейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм, деп кубанды хан. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдугун берди. Хан сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келери менен вазирлерин чогултуп, мен айта турган сурдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күнүнө 4 теңге табат дейли. Бир күнү өзү жейт. Экинчисин катып коет, үчүнчүсүн кайра кайтарат, 4-түнчүсүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Вазирлери башын тырмап туруп калышты. Бирок бир Митайм вазир хандын кечээ аң улоодо келатып дыйканга жолугуп, кыйлага аңгемелешкени эсине түшүрдү. Мандем ошондо болбосун, деп ойлонду да жолго чыкты. Дыйканды тапты. Бирок ал вазирге эч сыр айтпай койду. Хандын жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергендигин эскертти. Таппасаң сыйпалап кал, деп кудуңдады айлыкер вазир. Анан капчыгынан 100 күмүш тыйында алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга хандын бажайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөзүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычына коюуна батпаган вазир ханга келип, улуу урматтуу төрөм, табышмагыңызды таптым, деди да айтып берди. Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң, деди ачууланып. Акыры дыйканды сарайына алдыртты. Убададан таңганын жүзү каралык, хан дыйканды жекирди. Таңганым жок, урматтуу төрө, деп жай баяндады ал. Өзүңүз айткандай, жүзүңүздү 100 жолу көрдүм. Андан соң айтпаска аргам калбады. Дыйкандын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгөрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң, хан башын мыкчып отуруп калды. Балдар, жомок силерге жактыго деп ойлойм. Эми суроолор жана тапшырмалар.
Birinci, хан дыйканга кандай жолукту? Эмне үчүн хан дыйкандын сөзүнө таң калды? Митраим вазир дыйканга кандай максат менен жолукту? Күмүш тыйында кимдин сүрөтү бар эле? Хан вазирдин өзү тапканына ишендиби? Дыйкандын өзүңүз айткандай жүзүңүз 100 жолу көрдүм деген силер кандай түшүнөсүңөр? Үйгө тапшырма. Жомокту окуп, макалдардын маанисин жомокко карап чечмелеп келебиз. Саламатта калгыла.